Бул видео сабакта 0-дөн 100гө чейинки сандардын сан төрчөсүн түзөбүз. Аны түзүү бизге аябай эле көп убакытты алат деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок аны түзүүдө өзгөчө оңой ыкмаларды колдонсок болот. Анда 0-дөн баштап жазып алалы. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, жана 9. Жана мен бул жерден 10 деп улап кетүүм керек. Бирок аны жазуудан алдын мен биринчи катарда жазган сандарымды кайра көчүрүп аламын. Ошол эле сандарды көчүрүп аламын. Бул жерге экинчи катарга жазып аламын. 10 санын жазуу үчүн мага 1 жана 0 цифралары керек. Демек мен бул жердеги 0-дүн астына 1 санын жазсам мага 10 санын берет. Бул жердеги 1-дин астына дагы 1ди жазсам 11. Бул жердеги 2-нин астына дагы 1ди жазсам 12. Бул жер 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Демек мен 19га чейинки сандарды жазып алдым. Бирок мен ал сандарды жазууда биринчи катардагы сандарды көчүрүп алып, ал сандардын сол жагына 1ди гана жазуум жетиштүү болду. Демек бул жердеги 1 сандары мага 10 деген санын берет. 10 кошуу 0, 10, 10 кошуу 1, 11, 10 кошуу 2, 12 сыяктуу. Демек бул жердеги 1 сандары мага 10ду берет. Анда мен 19дан кийинки сандарды улап жазам. 19дан кийинки сан кайсы? 20. Ал санды дагы жазуу үчүн мен бул биринчи катардагы эле сандарды көчүрүп аламын. Жана 20 санын жазуу үчүн бул жердеги 0-дүн астына 2ни жазамын. 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Мага сандарды жазуу дагы да ыңгайлуу болуп жатат. Анда 29дан кийин 30 санын жазамын. Ал үчүн дагы биринчи катардагы эле сандарды көчүрүп келип алдым. Жана 29дан кийин 30 санын жазуум керек. 30ду жазуу үчүн дагы бул жерге мен 3дү жазамын. Бул 3 30 дегенди түшүндүрөт. 30 кошуу 0, 30. 30 кошуу 1, 31. 30 кошуу 2, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Демек мен мындан аркы сандарды дагы жазуу үчүн биринчи катардагы гана сандарды бул жерге көчүрүп келип алуум мага ыңгайлуу болот. Демек бул катардагы сандар мага 40ды берет. Андан кийинки катар 50, кийинки катар бул жерге дагы 1ди коюп алам. Булар 60, кийинки катарга дагы 1ди коёмун. Булар 70, дагы 1ди алып келемин. 80. Мен 100гө чейинки сандарды жазуум керек болчу. 80ден кийин бул жерге 90ду жазсам мен жалпысынан бардык сандарды жазамын. 39га чейин жазган болчумун. Мен 39дан кийинки сандарды улап кетем. Демек мен бул жерге 40. Ал эми бул жердеги сандар мага 50 санын берет болчу. 50. Андан кийин 60. Андан кийинки сандар мага 70ди берет. 80, 90. Анда мен 41, 51, 61 деп жазуу үчүн бул жердеги бул катардагы гана сандарды көчүрүп аламын. Бул жерге 41, 51, 61, 71 жана 91 сандары болду. Андан кийинки катарга дагы ушул эле сандарды коёмун. Булар мага 42, 52, 62, 72, 82. Кийинки катарга дагы сандарды коюп аламын, ушул эле сандарды. Бул жерде 43, 63, 53 жана башка сандар түзүлдү. Ар бир катарга ушинтип мен кайра эле ошол сандарды коюп чыгамын. Бул жерде 46, бул жерде 46, 56, 76, 86, 96 сандары. Андан кийин 47, 57, 67, 77, 87, 97 сандары. Андан кийин 48, бул жердеги сандар жазылды. Андан кийин акыркы булар 49, 59, 69, 79, 89, 99 сандарын жазып алдык. 99дан кийин кайсы сан?
Demek bul жерге кайра 100 sаны жазылуусу керек. Бул жерге 100 карап көрө турган болсок, биздин биринчи катардагы эле сандарыбызды кайра колдонуп, биз алардын алдындагы же болбосо сол жагындагы гана сандарды өзгөртүп, 0-дөн 100гө чейинки сандарды жазып алдык. Мисалга, бул жерден дагы карай турган болсок, бул биринчи катардагы сандардын сол жагындагы гана сандардын өзгөргөнүн көрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал эми 100 санын жазууда бул жерде 10ду колдондук. 10. Демек биз 0-дөн 100гө чейинки сандардын сан торчосун түзүүдө бул жолду колдонуп сандарды жазып алсак болот.